Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Аялзатын оор турмушуна жана эркиндигине арналган феминале көргөзмөсүнүн ачылганына 3 күн болгондо дүйшөмбү күнү Улуттук көркөм музейинин директору Мира Жаңгырачева кызматтан кетүү тууралуу арыз жазууга аргасыз болду. Өрбек Текебаевдин жаңы китебинин бет ачар аземинде экс-президент Роза Отунбаева кечээ күнү Жаңгырачеваны кызматтан алууну сынга алды. Geçe misalı muzeyde barbay turuyla bir 3-4 mamınday kaçki taskaydı gelip alıp Jaş Minister'de korkutup значит direktör muzeyde alıp salıştı. Yok sizler parlament kayıktı karavdasınlar. Sizlerde de komitet var по социальным вопросам. Bir сурап koymuşsunlar o şu ministerde, vice-premierde, gerek olsa premier-ministerde. Ne sebepten? Andaydı. Жаңгырачеванын арызына дароо кол койгон Маданият министри Азамат Жаманкулов мурдагы күнү министрлик тарабынан атайын комиссия түзүлүп, маселени иликтеген деп билдирген. Бирок Жаңгырачева эч кандай комиссия түзүлгөн эмес дейт. Эгер андай болсо, министр чындай эле чечимди көргөзмөгө каршы чыккан жаштар уюмдарынын басымы алдында кабыл алгандай. Маселенин болсо сырткы көрүнүшү гана эске алынган. Сколько женщин бьют до смерти, только в одном Бишкеке 4. Канча аялды өлөрчү сабап жатышат. Жалгыз эле Бишкекте 14 кризис борбор бар экен. 15-12 жашар кыздарды зордуктап жатышат педофилдер. Алар укмуштай көп да болуп кетиптир. Канча эркек эки эмес бир нечеден аял алып жатат. Уурдаган байлыгын ошолорго жаздырат го. А биз аялдар ушунун баарын көрүп, чыдап, унчукпай отуруш керек экенбиз. Эч унчукпастан чыдап. Оказывается, женщины должны ходить и терпеть, и молчать, и молчать. Албетте, эгер бул феминале кайсыр мамлекеттик эмес музейде өткөрүлсө, өтө деле чуу чыкмак эмес, бирок маселе дагы мынчалык деңгээлге көтөрүлбөйт болчу. Улуттук музейде өткөн үчүн азыр бул маселе кеңири талкуулана баштады. Отунбаева өз сөзүндө жалпы маданият деңгээли тууралуу да айтты. Директорду кызматтан алдырган балдар өздөрү музейге деле барбайт жана бүткүл коом ошолордун деңгээлине түшүп баратат. Кайсы бир уюмдар же бирикмелер бүткүл коомго өз түшүнүгүн таңуулап, алардын деңгээлинен эч ким өйдө баш көтөрбөш керек деген тартипти орнотпош керек. Акыркы мезгилде болсо ошондой уюмдар көбөйүп баратат жана алар кээ бир маселелерди күч менен, басым аркылуу, башкалардын баарын өз пикирине баш ийдирүү жолу менен чечүүгө аракеттене баштады жана аларга коом жетиштүү каршылык көрсөтпөй жатат. Алардын түшүнүктөрү болсо бир кыйла консервативдүү жана өзгөчө алар динге кошулганда бир кыйла эски жана ошол эскиден алдыга жылгысы келбеген, жаңы нерсенин баарын коркунуч катары кабыл алган маанай жаралууда. Дал ошондой кылымдар бою калыптанып калган салттарды бузуп жатат деп 1934 жылы Баткенде Уркуя өлтүрүлгөн. Ал болсо аялдар укуктарын Кыргызстанда биринчилерден болуп көтөрүп коргоп чыккан. Консервативдүү коомду бардыгы эле жаңылык дароо кабыл алынбайт. Коомду бузуп жатат деп канчалаган адам орто кылымдарда тирүүлөй өрттөлгөн. Жаңы нерседен кыргыз коому бир гана нерсени кабыл алып, жакшы өздөштүрүп алды десе болот. Ал коррупциянын эң алдыңкы түрлөрү. Башка тармактарда болсо биз бир топ артка чегиндик. Музейде чыккан мумияны чыгарып барып, кайра жерге көмүп салгандай эле айта кетсе болот. Мектепти айылда бүтүрүп, шаарга келген жаштар мурда институттарды 4-5 жылдын ичинде бир кыйла өнүгүп окуганда интеллигенциянын алдыңкы катарына чыгып кетчү. Анткени шаардык маданиятты өздөштүрүп алчу. Азыр болсо тескерисинче, төрөлгөнүнөн тартып шаарда жашаган жаштар айылдан келгендерди маданият жагынан алдыга сүрөгөндүн ордуна өздөрү ошолордун деңгээлине түшүп кеткен мисалдар толтура. Жана маданияттууларды өзүнө багындырган ошондой жаштар динге басым жасоону да жакшы билип түшүнөт. Күчтүүлөргө алар каршы сөз айта албайт, коррупцияга каршы митинг өткөрбөйт, бийликке да каршы чыкпайт. Ошол эле музейлердин асыл нуска сүрөттөр уурдалганда да алар козголгон эмес. 19 жашар Бурлай өлтүрүлгөндө да кыңдеген эмес. Ал эми өтө маданияттуу жана назик аялдарга каршы алар баатыр. Анткени беркилер кара күч менен каршылык кыла албайт. Ошондо саламатта калыңыздар.